өткөндө бир комментарийден неметип калдым, окуп калдым. Эмне үчүн экономго чыгып калдың, бизнес элит жабылып кеттиби деп жазып калыптыр. Ошо туура эле табыптыр. Мен да көптөн бери айта албай жүргөм. Ассаламу алейкум достор, кутмандуу куш убакыт күнүңүздөр менен. Бүгүн жума күн, саат ровно 9 болду, 28 июнь. Кудай буйрса, эконом тарифте жумушту баштадым. Силерге бир сыйра азыр көргөзөйүн. Пятница күнү, суббота күнү промокод менен 12 саат иштеп, экономдо канча акча тапса болот, жумуш кандай болуп атат Москвада. Тыгылып кетип баратам, Ленинградский МКАДта. Вообще өлүп калыптыр бул жакчы. Карабаңыздар, бул пробка канча балл экен? 3 балл экен, бирок именно ушул жер пробка болуп туруп калат да постоянно. Мына 28 число саат 9-дан 1 мүнөт өттү. Шереметке аэропортко проводник алып баратам азыр. Аэропорт күйүп атат Шереметьево. Ошол жактан кудай буйрса нормальный бир жирный заказ алып туруп, жирный коэффициент менен анан промокодду күйгүзөйүн деген жакшы ой, жакшы тилектер, ниеттер бар. Кудай буйрса комментарий жазып, обязательно лайк басып, бул видео менен бөлүшүп койгула, группаларга таратып дегендейчи. Анда эмесе жумушту баштайлы. Достор, видеонун башында реклама. Арендага машина сурап атасыңар, частник депчи желательно. Мынакей, мен силерге машина таптым, кудай буйрса, ушул машиналар арендага берилет экен. Бул жерде видеодо турат, мындан тышкарыдагы машиналар бар. Экономдор 1800төн 1900төн берилип атат. Бул болсо FAB 5 тонн деген машина экен, 3000 рубльдан. Бул жерде экөө турат, дагы экөө бар мындай. Машина даяр, жапжаңы машиналар силерди күтүп атат. И Cherry Tiggo 7 Pro Max'тар 3200 рубльдан дейт. Жаңы машина экен, без пробег. Кааласаңар ушул машиналарды алсаңар болот. Парктын проценти 3% экен. Без депозит алып кетесиңер. Депозитти 200 рубльдан бөлүп 10 000 рубльга чейин төлөсөңөр болот. Видеонун описаниясында турат, адреси, телефон номери, ошол адрес боюнча кайрылып бересиңер, чалып бересиңер, келип алсаңар болот. FAB 5 тонну айдап көргөн кызыктуу болуп атат. Ушуну айдап иштеп көргүңүздөр, сунуштайм бардыгыңыздаргачы. Эгерде ким айдаган болсо комментарийге жазып коюңуздар. Бунун ичи да аябай кооз экен. Сыртында көрүп атасыңар, мына люк бар. Ичтери кооз, бардыгы мындай кызык болуп атат магачы. Айдап көрүңүздөр ушул машинаны, иштеп көрүңүздөр ушул машина менен. Camry K5-дан кем калбайт деп мактап атышат айдагандарчы. Бул машинаны көбүрөөк айдап көргүлө. Негизи машинаны любой машина. Жакшы экен достор, бул машинаны айдап көргүлө. Бир ай айдаганда билинет любой машиначы. Анан 100 метр нары бери айдап алып, укмуш машина экен, анан тиги бу деп айтканым өтө туура эмес болуп калат. Бирок мындай ощущение боюнча жакшы экен. Тартыштары, жүрүштөрү жакты мага. Так, 1100 короче заказ алып келдим проводник мененчи. На 1100 заказ алып келдим. Проводник менен эми неме кылабыз? Кипкейди күйгүзөм азыр. Так, межгород барды. Межгородду өчүрүлө коюнчу. Неме кылайын? Кипкейди күйгүзүп туруп, промокодду күйгүзөм. Жестко жарылып атат коэффициент. Заказ алайын азыр. Заказ алып туруп анан күйгүзөм. Берет болду экен. Рекоцики менен берип атат. Тушинскийге. Заказ отменен. Тушинскийге билесиңер. Аэропорт Внуково дейт, базар жок. Алабыз, конечно, буну. 2 коэффициент менен. От парковки P22 по автобусной полосе до въезда на привокзальную территорию. Далее 3 левых шлагбаума по полосам с надписями такси. Номер нужного сектора указан в описании точки А. Мына ушуну активировать этебиз. Мына эртең 10-дан 5 мүнөткөнгө чейин иштейт промокод. Все.
кеттік, құдай бұйырса. Мол заказым аэропорт Внуковоға барады, 1 саатта жетеді екен, құдай бұйырса. Игілік қалап қойғыла жігіттер. Баштадым жұмысты. Так, достар, Одинцоваға заказ береді қой. Вокзальная улица. Отмена қылауыста бұны. Не үшін отмена қылам? Потому что центрге айдаш керек қазір, центрге. Почти приехали. Так. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. 2946 рубль болды. Завершаем. 1 саат 10 минут алып келдім. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в Аэропорт приложении. Внуково. Котельники дейді қой, ё-моё, отмена бұндағы. Заказ отменен. Жігіттер, как сделать свою жизнь еще хуже деген кітеп жазсам, мен ошондой кітеп жазсам болады да. Жаңа эле Внуковоға барып, берген заказын отмена кылып, берген заказын албай, анан кейін Москваға деп алдым беле, Люблиноға екен. Люблиноға келсем, рабочий поселокка деп беріп отпай, минут 3 депчи активностьті. Мен активностьтің 12 екен, тағы рестенчіп кетті да, 12 екенчи. Анан отмена кылып жүрсем, минус 9 болып. Жауап салбады, 6 саат қач. Нерв қашайып, улам поддержкаға жазып отсам, анан ачты. Наконец-то ачты, эми азыр центрді көстой, барыш керек. Заказ алып алып. Так, мынаки активностьті көргөзүп коюң. Активность 11. Центрге по делам коюп алып, азыр центрді көстой кетип баратам. Бирок действительно жарылып атат. Москва. Мантаң, Кутман күн деп қойсам жарышат, азыр саат 10:56 минут өтті, промокодым бүтті, ақырқы заказды алып келдім. Сілерге көргөзүп коюн. Речной вокзал жақтан Шереметьевоға алып келдім. Мы Шереметьевоға дейм да, Внуковоға. 53 минутта. Оплата картой дейді. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, ошондо 2-ге чейин 4700, 12ден кийин 14500. Ошондо общий 19276 болуп тур, 19 заказ менен. Азыр дагы домойду коюп заказ алып кетсем, ошо менен 20 болот экен 12 саатта. 13 саат болуп кетти почти. Ошондо ойду. Короче, акыркы заказым немеге алып келген пляжгачы. Жашпал болчу, детский кресло менен анан кузуп коюп тур машинагачы. Пассажира, если есть другие жалобы, этот человек может потерять доступ к сервису. Хотим подарить промокод на скидку 100%, не более 1500 рублей, действует 30 дней. Вы можете использовать его для скидки на мойку или заправку авто. Нажмите, пожалуйста. Так, достор, жаш бала эми кузурдуби дедек болуп кетти жылда. Өтөтүмү дагы деле тазалай элекмин. Азыр барып тазалайм. Промокод берди 1500 рубль. Сразу эле как раз бензин кызыл күйүп калган болчу, өчөйүн деп келип туруп эле активировать этип промокодду. Бензин куйсам 1 рубль снимать этип алды. 1500 рубльга заправка болдум. Үйгө баратам, азыр эс алып кайра кечинде кайра жумушка чыгабыз. Наркы пятница күнү промокод күйгүзүп иштегенде эртеж күнү бөйрөгүм аябай ооруп калган, бөйрөктөрүм. Бирок анда энергетик ичкен болчумун, Red Bullчу. Мунусунда энергетик ичкен жокмун. Мен ойлоп койдум, ошол энергетиктен окшойт депчи. Азыр эч жерим ооруган жок да, эртең дагы байкап көрөлү. Комментарийге жазып койгула, билгендер болсо, ушул гипотезаны текшерип көргөн адамдар болсо, неметсеңер болот. Комментарийге жазып койсоңор болот, өзүңөрдүн ой пикириңердичи.
ден соолукту караш керек. Биринчи байлык ден соолук деп бекерден айтылган эмес. Ошо бардыңарга бекем ден соолук, узун өмүр. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум достор. Видеого лайк басып, комментарий жазып койгула. Ошол аракет кылдым. 12 саат иштеп, 12 саатта 20 000 рубль иштедим промокод менен. Силер промокод менен канча иштеп атасыңар? Элдин балдары угуп атам, 30 000ге чейин иштеп атышыптыр. Комфорт плюстар. Кээде 25 000, кээде 15 000 деле чыгып калып атат. Комфорт плюс менен выходной күндөрдө элечи, пятница, суббота күндөрдө эле. Ар кандай болуп атат эми. Бардыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик дегендей. Кээде эле ушундай уклат постоянно мындай боло бербейт. Көргөндөргө да айтып коеюн. Анча-мынча комментарийлерден да жазып калат, сен видеолоруңду көрүп, келинчектерибиз бизди урушуп атат, үйдөгүлөр урушуп атат. Жакшы эле акча таап го, эмнеге сен андай таппай атасың деп ушунтип атышат депчи. Күндө эле ушундай жумуш боло бербейт, кээде болот, кээде болбойт дегендей. Расходдорду дагы кемитиш керек, аренда бар, бензин бар, тамак аш, жол кире дегендей. Мойка, стрижка, ошондагы химчистка мондай. Мындагы учитывать этип эле. Өткөндө бир комментарийден неметип калдым, окуп калдым. Эмне үчүн экономго чыгып калдың, бизнес элит жабылып кеттиби деп жазып калыптыр. Ошо туура эле табыптыр. Мен да көптөн бери айта албай жүргөм деп койсоң, жабылган жок, Кудай сактасын. Жакшы эле бардык. Азыр просто убактылуу ушул экономдо иштеп атам. Кудай буйрса кайра чыгып баштайм бизнеске, элитке. Жакында дагы чыгып иштеп видео тартып көргөзөм силерге. Жумуш кандай болуп атат? Майбакта, Зикирде L7 табыш керек болуп атат. Азыр L7де иштеген кызыктуу болуп атат. Азыр караштырып жүрөм. Подходящий машина болсо, подходящий условия менен байкаштырабыз эми. Кудай буйрса, может эмки видеолордон L7 менен иштеп видео чыгарып каламбы балким. Ошон үчүн видеолорду калтырбай көргүлө, лайк басып, комментарий жазып тургула. Анткени лайк басып, комментарий жазып жазсаңар, ушул видеону мындай Яндекс дейм да, YouTube кызыктуу, интересный видео экен деп бөлөк адамдарга дагы предлагать этип, бул видеону мындай рекомендацияга көтөрөт да. Эгерде комментарий жазбай, лайк баспай, видеону до конца көрбөй койсоңор, анда бул видеону эч кимге кызыксыз экен деп эч кимге деле предлагать этпейт. Даже подписчиктерге дагы предлагать этпей коет видеонучу. Ошондой достор, ассаламу алейкум, ишиңерге ийгилик бардыгыңарга.